Амансыздарбы мекендештер? Кезектеги дагы бир кыргыз жарандыгы менен клиенттерибиздин сделкасын бүтүрдүк. Сделка болсо Транскапитал банкта болуп өттү. Сделкабыз сонун жакшы, ийгиликтүү, жакшы маанайда бүттү десем болот. Кардарларыбыз Кыргызстандын жараны биздин компанияга мындан где-то 12-июнда кайрылгансыздар. 12-июнда кайрылып, бир айдан бир аз өткөндөн сделкалар болуп өттү. Үй бүлөңүздөрдү куттуктайм чын жүрөктөн. Алган үйүңүздөр майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Бул клиенттерибиз жөнүндө айтып кетсем, аябай биз менен чогуу аракеттеништи. Өздөрү эмне алышканын билишти. Ошондуктан дагы болсо керек сделкага бат эле чыктык өзү. Дамирбек байке, эмне үчүн ошол туракчай алабыз деп чечим келди? Бул нерсени ушул жака келгенден кийин регистрация маселелерден болуп регистрация кылыш керек болуп, ошон үчүн ушул нерсени чечимге кабыл алдым. Бул жагынан ушул, бул жагынан өзүм дагы Кыргызстанда дагы үйүм жок болгон үчүн ушул жака алып келейин деп ушул чечимге келдим да. Түшүнүктүү. Гүлнур эже, анан дагы айтып кетейин маалыматты. Гүлнур эжелер бизден туракчай алган кардарларыбыздын үйүндө убактылуу жашашкан экен. Балким ошол түрткү болду. Себеби регистрацияга коюп берип атты. Ошол жактагылар дагы ошонун улам дагы болсо керек. Гүлнур эже, сиз дагы айтып кетсеңиз, себеби аял заты көбүнчөсү ушул үйгө келгенде аябай аракетти, аял заты көбүнчө жасайт. Гүлнур эже, сүйлөп коюңуз. Мен Кыргызстанда жүргөндө ойлонгом. Үй алышты. Кыргызстанда жүргөндө Самараны ичкан көрүп, жолдошума калап айткам, баары алынган үйү бар, өзүм келдим. Ошо бир жылдан бери Самараны күзөтөбүз. Нерселер кызыгып жүрөбүз. Ошо ойлогон оюбузга бүгүн ишке ашып, жакын арада үйдө сүйүнүп отурабыз. Ичиге батпай сүйүнүп атабыз, үй алдык деп. Регистрация, бир жагынан регистрация, бир жагынан ушу Мунаранын үйүндө жашап, Мунараны деле алды го, биз деле алайлы, кыргыздарга берип атып, бир-эки жылдан бери ойлоп жүргөн оюбузга жеттик да. Силерге рахмат, Асияга рахмат, сага рахмат. Силер ушу бизге үй алып бергенге силер башкача болуп атабыз, толкунданып, сүйүнүп атабыз. Силерге чоң рахмат, ушу бизди үйгө кылганыңарга. Өзү бүгүн сделкага келгенде ал жакта эч ким жашабайт, үйдү бошотуп кетиптир деп айтышкан. Каждый просмотрга барганда клиенттер өздөрү барып көрөт, сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот, кээ саткандар бааларын түшүрүп калат. Гүлнур эже дагы айтып келди, ал жактагы ушундай кыргыз эжеке жашаптыр, көп жыл жашаптыр, анан сонун бир берекелүү үй экен деп аябай толкунданып, сонун бир эмоциясы менен айтып келген да. Бүгүн сделкада аябай үмүттөндүк, күттүк, балким ключун берип калабы деп сурансак, бирок берген жок. Ага дагы макул, себеби эң башкысы документтердин баарын бүтүрдүк, подписание болду. Жакынкы эч ким жашабаган үчүн Кудай буйруса 1-2-3 күндүн ичинде дагы ачкычыны колго алып калышат. Үйүңүздөр жөнүндө маалымат айтып кеттиңиздер. Канча үй көрдүңүздөр? Кыйынчылык болгон жокпу үй көрүүдө? Жок, бизден ачык кыйынчылык болгон жок. Биз үй көргөнү 1-2 үйгө эле бардык, бирок мындай барсак, мындай адам үй алам деп барганда мындай жүрөгүм мындай киргенде чыз дедет го. Менде андай нерсе болгон жок да. Мындай барабыз мындай эле сырттан көрүп, эшигинен көрүп эле улицасы жакпайт, үй жакта улица жакпайт. Бул үйдү мен өзү көрүп эле бары алайлы дедик, Асия жөнөттүк, Асия барың эже сүйлөштүм деди. Барганда эле мындай чыккым келбеди, жүрөгүм чыз этти. Ушу бир айдан бери ушу үйдү күтүп атабыз. Ушул үй бизге абдан жакты да. Ремонту жок, баары жакшы. Баасы канчанчы этажда жайгашкан? Ежемесячный платежуңуздар жөнүндө дагы айтып кеттиңиздер. 5.900.000 болду. Баасы 5 этажга дом. Экинчи этажгадан алып калдык. 2 комната. Бизге 2 комнатасы аден жакты. Анан экөөндө тең балкон бар экен, ошонусу жакты да. Экөөдө тең балкону бар экен. Комнаталар аден издедик. Асия бизге көзү көрсөттү, просто кирмей чыкпай болоту да. Ошонусу эле жактыратты бизге. Бул үйдүн эшиги башка экен да. Экинчи этажы жакты да. Ошондо жумуштан чарчап келгенде же мындай кылгандай чыгып кире калган ушу үй өзүбүзгө абдан жакты да. Дамирбек байке, кайсы жакта эмгектенесиздер? Эмне үчүн азыр алган үйүңүздөр жактын локациясын тандадыңыздар?
Biz Valbers'te işteyiz. Мхм. Поворотнада. Ошол жакта ишке жакын болсун деп, ошол жакты тандап, ошо 100 миллион алдык. Жумушуңуздарга карап туруп алдыңыздар, э? İstеген жумушубузга карап алдык. Мхм. Канча жылдан бери ушу Россияда эмгектенесиздер? Көп Мен жыл болду. Москвага келгеним өзү бир жыл боло элек, бирок 2009'dan beri Питерде жүргөм. Питер шаарында. Гүлнур эже, сизге дагы сөз берип коеюн. Одобрение чыгууда дагы кыйынчылыктар болуп келет. Аны деле консультацияда айтабыз. Азыр сиздердин деле убактыңыздар жакшы эле, 1-1,5 айдын ичинде эгер одобрение чыгып берсе, нар жагы уже кардарлардын зависит этет да. Себеби үйгө келгенде сиздер биринчи билем келгениңиздерде мына үй бизге жакты, ошону сүйлөшүп бергиле деп 5-этаж болчу. Ошол үйүңүздөрдү деле көрдүңүздөрбү? Жакты, бирок биз ошол үй жаккан да. Ал жака деле автобус бар экен да. Биз только үй жагыш эмес, Вальберстин автобус барган жактарды Карадыңыздар, ошону карадык. Бирок аны айтып коеюн, ал деген 5-этаж болчу. Азыркыларды баардык эле ооба сырттан баягы рыноктогу үйлөрдү кардарлар биле бербейт. Андай маселелер чыгат. Эмне үчүн биз айткан үйдү алып бере албайсыңар? Же болбосо эмнеге там 5 же 10 үй көргөзбөйсүңөр депчи. Чынында үйгө издегенге келгенде дагы баардык моменттер айтылыш керек, сүйлөшүш керек, документтери туура болуш керек. Анан капа болбостон, каалаган үй болбой калса, документи туура эмес болуп калса, бирок сөзсүз түрдө ар бир кардар, үй алам деген кардар мен өзүмдүн үйүмдүн табам деп туруп үмүтүн үзбөш керек да, прям мындай ишениш керек ошого. Азыр деле мен ойлойм, аябай сонун жерден алдыңыздар, 2-этаж. Анан үйүңүздөрдүн дагы обзорун Кудай буйрса көрөбүз да. Анан азыркы ойлонуп жүргөн мекендештерге кайрылууңуздар, биздин компанияны башка адамдарга, башка мекендештерге сунуштайт белеңиздер. Мен биринчи сунуштайт элем. Мен Питерде жүргөндө Иксандан үй алып, акча төлөп жүрүп алданганыбызда кийин ишенбей калганбыз да. Анан ошо бүткөр Самараны ютубтан күзөттүм, инстаграмдан күзөтүп, Самарага жазсам өзүңүз келиң эже беребиз деди. Кечеде келгенде жолдошум туулган күнү 11 болду. Анан айттым, мен сизге эртеге үй подарок этем десем, койсоң деди. Эртеси күнү 12 күнү жолдошум ойготуп эле жүрүм кетип үй алабыз деди. Жолдошум туулган күнү подарок болуп калсын деп. Келсе келе болот эже деди. Мен ошо күндөн баштап эле сүйүнүчүбүз койнубузга батпай безыканда иштеп жүрөбүз, үйлүү болдук деп. Бизге жакты, келгиле, ишеничтүү экен, алгыла силер дагы. Эч неме кылбай, ойлонбой келе бердим. Азыр регистрация мындай болуп атканда биз ошо ойлонбой эле келдик. Азыр ишенип отурабыз, сүйүнүп. Бүгүн абдан бизге жакшы күн болду. Дамирбек байке менен уулу болду. Участниктерден экөөсү болду. Сонун күн болду. 1 айдан бир аз өтсө дагы эң мындай удачно бүттү десе. Кайрылуу кылып коюңуз Дамир байке, сиз дагы. Ушу келип татынбастан, ойлонбостон келип, сүйлөшүп өтсөңөр баардыгыңарга жакшы жагын көрсөтүп, Вальберске ойлонбой келип ала бергилесиздер дагы мекендештер. Болот экен алса, Кыргызстандын жараны 5 миллион 900 түштү. Ежемесячный платеж 127 миң чыкты. Аны мен ойлойм, Вальберсте аябай шанс көп, көптөн иштесе, бат-баттан төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар.